Армек Самаков агабыз менен баарлашабыз. Атамбаевдин 18-жылы кандай запкы тартарын көргөнмүн. Сооронбайдын 19-жылы кандай шалтак балтак болуп кетерин билгенмин. И так далее. Булардын эң башкы подоплекасы Чыңгыз Айтматовду жок кылыш керек болгон. Бул эртеби кеч баары айтылат. Манас эпосы Кытайга кетип, Көкбөрү Назарбаевга белек болуп, Тайган тиги Каримовго белек болуп кетмек эмес. Араб өлкөлөрүнүн баары Кыргызстанга эшигин жабат, темир дарбазасын жабат. Эки элдин ортосунда ынтымак мамиле түзөм деп бара бердим. Баягы пара бергиче бара бер дегендей бара бердим. Кыргызстан менен Сауд Арабия өлкөсүнүн ортосундагы темир көшөк ачылып, жарк этип анан Кудай таалам нуру түшкөн Кыргызстанга. Фарид Ниязов деген, анан Абдил Сегизбаев деген 3 Гаврик бар болчу, ушулар башкарчу мамлекет. Баягы рахмат айтып, бир чыны кымыз берген ордуна жанагынтип жала жаап, камап, ар кайсынын баарын ойлоп чыгышып ушинтпедиби?